Саламатсыздарбы? 2024 жылдын 17 мартында Кыргыз Республикасынын Судьялар Кеңеши докладдарды угуп, тартип комиссиясынын корутундуларын талкуулап, бир катар чечимдерди кабыл алды. Биринчиси, Нурбек Абдужалилович Пратовдун Ош облусунун Ош шаардык сотунун судьясы Эсенкулова Салтанат Арстанбековнага карата даттануусун карап, Судьялар Кеңеши сөгүш түрүндө тартиптик жаза чарасын колдонду. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, бул иш боюнча бир катар видео материалдарды жарыялаган болчук. Биздин даттануубуз, тагыраак айтканда Нурбектин даттануусу 2 ай 5 күнү, башкача айтканда 5 февралда берилген болчу. Мына арадан ушунча күн, ушунча убакыт өтсө дагы кече жакында 17 майда Судьялар Кеңешмеси Нурбектин даттануусун карап, жогоруда аты аталып кеткен сот айымга сөгүш жазасын жарыялады. Андан тышкары буга чейин Ош шаарындагы Куңгуров аттуу адвокаттын даттануусун карап чыгып, анда ушул эле судья айымга эскертүү түрүндө жаза чарасын колдонгон. Бул сапар сөгүш жаза чарасы колдонду. Эмне демекчибиз? Биринчиден өлкө башчыбызга рахмат айтабыз. Экинчиден жогорку соттун төрагасы Замирбек Кураймановичке рахмат айтабыз. Себеп дегенде ушул эки кишинин аракетинен улам ушундай соттор арасында реформа жүрүп жатат жана сотторго болгон элдин ишеними аз-аздан болсо да кайтып жатат десем жаңылышпайм. Себеп дегенде өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, мындан бир алыс кетпели 5 эле жылкы мурунку учурларды алып көрө турган болсок, жөнөкөй адам, болгондо дагы акталган адам актап койгон сотко даттанып, анан ал сот сөгүш алыптыр Судьялар Кеңешмеси аркылуу деген окуяны уктуңуздар беле? Укпасаңыздар керек. Мына ошол тирүү мисал алдыңыздарда. Нурбек Пратов бир эмес 2 инстанцияда тең акталып чыккан. Биринчи инстанцияда актап койгон сот айымдын үстүнөн этикалык нормаларды бузган деп даттануу жазган. Ошол даттануунун негизинде аталган судья сөгүш алды. Бул да болсо жакшы бир көрүнүш, жакшы бир алдыга жылуу жөрөлгөсү деп айтсак болот. Себеп дегенде кандай гана кыймыл аракет болсун, ким тарабынан болбосун, мейли ал судья болсун, мейли ал жөнөкөй адам болсун, ар бир адамдын кылган кыймыл аракетине тийиштүү түрдө баа берилиш керек. Андыктан Кыргызстанда адилеттүүлүк, мыйзамдуулук бар деп жашап, ошол ишенимге ишениңиздөрдү мен чакырып кетет элем.